Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Биздин агенттик аркылуу кардарыбыз Московская область город Электростальдан 2 бөлмөлүү жаркыраган сонун батирдин ээси болгон. Жашап атканына көп эле убакыт болду. Кардарыбыз бул квартираны 4.900.000 алган. Азыр өзүңүздөр билгендей Электростальда дагы үйлөрдүн баалары көтөрүлүп кетти. Себеби биздин кыргыз мекендештерибиз ушул шаардан дагы алгандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Кардарыбыз кайсыл жерде иштейт, биздин агенттикте кантип угуп калган, үйдүн төлөмү канчадан болду айына, азыр сиздер менен толук айтып өтөбүз. Биздин агенттикти биринчи каяктан уктуңуз эле? Эң биринчи мен сиздердин роликтерди көрүп жүргөнбүз, действительно YouTube'дан, анан Жаркынга чоң рахмат. Бир жерде чогуу иштеп калып, анан алдагы информация баягы көп жардам берди. Ошо Жаркын айткан боюнча ошо YouTube'дан көрүп эле, баягы көптөн бери ойлоп жүргөнбүз, кыялданыпчы. Алсакпы деп, бирок мен ойлогом, баягы Россиянын жарандыгын алып туруп, анан алсакпы депчи. Бирок Кыргызстандын жарандыгы менен деле алса болот экен. Көрсө, ошо сиздердин компания аркылуу алдык. Бирок биринчи барганда эле ишендим. Сиздерге ишенип, ошо алат деп ишенип бардык, толук өзүм ишенимди койгон үчүн өзүбүз аракет кылдык. Ошол менен алып калдык буюрса. Үйдүн баасын айтып өттүм, 4.900.000 алгансыздар. Кайсыл числодо сделкаңыздар болду эле? Марттын 6-сы болду ушул жылы. Марттын 6-сы. Ушул жылы 2024-жылы марттын 6-сында сделкасы болгон. Сделкага чыктык. Анан эмне үчүн кеч видео тартып атасыздар деген суроо да болушу мүмкүн. Сиздер адан кийин эле Кыргызстанга кеттиңиздер, кичинеден кийин. Ооба, күлүштү алдык. Адан кийин сразу кирген жокпуз. Марттын 15-и келдик, күлүштү алдык. Неге дегенде Электростальдан үй алганда көбү задержка кылат күлүштү. Почему билбейм. Бардыгы после полного оплата 14 күн деп күттүрүп, анан кийин берет. Күтөбүз. Самый главный результат сделка өтүп, үй документарный сиздердин атыңыздарга өткөндөн кийин 14 күн бир прессалеп өтөт. Канча жылдар өтүп кетип атат. Төлөмдөрү жөнүндө, проценттик ставка жөнүндө да айта кетсеңиз. Мартта канча процент менен алдыңыз? 17,5. 17,5% менен алдык. Айына төлөмүндө айта кетсеңиз? 73.000 төлөп атабыз. 73.000 төлөп атабыз. 73.000 төлөп атабыз. Көрдүңүздөрбү мекендештер, ошол учурдагы ушул квартиралар азыр 5 миллиондон жогору. 500, 5 миллион 500 эмнеге дегенде үйлөрдүн баалары тынбай көтөрүлүп турат. Алдыңыздарбы эсеп алгандан кийин уже сеналары өсөт. 73.000ден төлөп атсаңыз кыйналбай эле атасыздарбы? Жок. Эч кандай проблема жок. Жок, буюрса проблема жок. Иш болуп турса эле, ооба, төлөйбүз буюрса. Кайсыл жерде иштейсиз? Валбрис компаниясында. Валбристе биздин мекендештерибиз аябай көп иштешет. Эгерде сиздер дагы ушул Валбристе иштеп, мен үй алганга мүмкүнчүлүгүм барбы, чын эле ошол жерде иштегендер үй ала алабы десе, мына эжеке сиздерге свидетель, өзү ошол жерде иштейт. Эч жактан документ алып келген жоксуз, бардыгын ошол ишканадан эле алып бердик. Ал жерде кандай ишиңиз? Өзүңүз каалагандай, график менен. Ооба, график свободный, шүгүр. График свободный. Жакшы иштеп атабыз, ооба. Валбристе иштегендер билет. Эң башкысы баягы балдарыңызды алып келип, бул жерге жайгаштырганга сонун мүмкүнчүлүк. Ооба, бул үйдү алганымдын себеби да ошол болду. Анткени көбүнчө эле мигранттар ошондой болушубуз керек. Балдарыбыз Кыргызстанда калып, өзүбүз бу жерде жүрөбүз. Анан бул эң эле сонун болду да, балдарым үй бүлөң жаныңда. Балдарым мектепке апарам, алып келем. Жумушка да барып келем деген. Жумушка да бардыгына эң негизгиси балдарыбыз жаныбызда. Ошого жакшы да. Ошо жакшы болду. Ошон үчүн шүгүр буюрса. Сизге да чоң рахмат. Сиз дагы компанияңыз да абдан жакшы экен. Кадрларды өтө сонун тандап турсуңар. Сонун кадр компанияда иштеген компаниянын балдар кыздарыңар да аябай жакшынакай экен. Сиз дагы адамдын шартына түшүнүп, мамиле кылып иш алып барат экенсиңер. Ошого рахмат. Ошо жакшы болду, буюрса бардыгы тез. Ойдогудай болду. Ошон үчүн жакшы. Квартира сонун жерде жайгашыптыр, анан этажы дагы жакшы экен, 3-этаж. Этаж дагы өтө маанилүү. Үй алып атканда эгер 3-2, 4 этаждардан чыкса, 7-этажга чейин негизи жакшы да. Этажына дагы көңүл бөлүшүбүз керек. Анан биринчи эң акыркы этаждарда эле болот алса, бирок ошол эле учурда караш керек. Кандай дом. Ошого эң биринчи кезекте. Эмне үчүн бул шаарды тандадыңыз, Электростальды? Электросталь тандаган себебибиз биз
21 жылдан бери ушул жерде жашайм, иштейм. Буюрса шаар жагат өзүбүз көндүк, ишке жакын, Валбриске жакын. Ошол жакшы эле дейм да, өзүбүз көндүк. Именно ушу электростальды Тынч экен, а? Тынч, жакшы, буюрса ишибиз да ушул жерде. Билбейм, именно ушу электросталь жагат мага. Иштеп жүргөндөр түшүнөт болуш керек да, Валбристе анткени уже электростальга көңүл. Валбристе эле убактылуу, анан кийин азыр үйлөрдүн бааларын деле кымбаттаганын байкадыңызбы? Ооба. Сиздер алгандан кийин биздин агенттиктен да көп мекендештерибиз үйлүү болду. Бирок 6 миллион ушундай кымбаттап кетти да, неме бааларычы. Сиздер прям убагында алып калдыңыздар да. Анан бул квартираны алганга чейин квартира синмайт деп жашайт белеңиздер? Ооба. Бул жакта квартира канчадан синмайт эделеңиздер, эгер секрет болбосо? Биз хозяин менен чогуу турчубуз. Хозяин менен чогуу турчубуз, 3 комнатный квартиранын бир бөлмөсүн. Канча биз өткөн жылдары болсо керек 13пү, 15пү ушундай берчүбүз. Это хозяин менен чогуу турчубуз да. Аякта эмелери баягы орустар түшүнөсүңөр да, мышыктар менен, аркы беркилер менен хозяин чогуу турчу, ошон үчүн арзан берчүбүз да. Азыр действительно билбейм, азыр кымбаттады деп угуп атам. Азыр кымбаттады. Азыр точно айта албайм, бирок кымбаттады деп уктум. Двухкомнатный квартиралар ушул 40 миңден жогору деп айтып атышат да. 40-50 миңге. Ооба, ошондой болушу мүмкүн, ооба, кымбаттады депчи. Анан синмайт эткенде да бул жакта аябай бериши кыйын экен деп да угуп атабыз. Ооба, таба албай жүрүшөт, ооба. Көбү Москвадан же болбосо ушул башка жактардан келип иштегендер көп. Келип кетип иштегендер көп экен. Анан машинаң жок болсо, транспорт менен келип кетиш деле кыйын окшойт го Москвадан, бул жакка. Ооба, кыйын эле. Или электричка менен тез эле барып келсе болобу. Электричка менен барып келишет, бирок билбейм, баары бир электростальда туруп эле иштеген удобно да. Да, че Москвадан барып келишет. Жумуш иши оор, анан жолго да чарчап каласың да. Ооба, анан жумуш ар кандай болуп калат. Мисалы биздики задание туура эмес болсо чыгып кеткенге туура келет да. Заданиени срезать этип чыгып кеткенге туура келет. А мисалы ночью иштегендер түнкү 1 болобу, 2 болобу чыгып калса кете албай калат. А электростальга болсо биз такси менен любой момент келе беребиз. Жакын эле да. Ошо көйгөй бар да, по-моему, Москвадан келип кеткендер. Кете албай калат, ушундай да. Айтыңызчы, Валбристе канча биздин мекендештерибиз иштейт? Точно айта албайм, бирок көп. Миңге көп. Жетет болуш керек. Миңге жетет, Жетет болуш керек. Бир группаңарга кошулуп калдым эле, кийин билбейм, же мен өзүм чыгып кеттимби, өзүм да билбей калдым. 900 канча да адам бар экен, Бар. Андан көбөйдү азыр, бир топ көп эле. Эми ошол электростальда ошол Валбристе иштегендерге выгодно болгон үчүн ошончо адам иштеп атат да. Ооба да. Бардык шарттары жакшы. Шарттары жакшы. Мисалы үчүн мен Озондо да иштеп көргөм буга чейин. Озондо мисалы үчүн 12 саат иштейсиң. Анан через компания киресиң. Через кого-то киресиң, 12 саат иштейсиң. А бул жерде болсо прямой. Валбрис менен договор түзөсүң, прямой киресиң. И график свободный, эмнеси жакшы. Ушундай да. Каалаган маалда, каалаган саатта барып кирип иштеп, каалаганда чыгып кетесиң. Ооба. Ой, сонун го. Ошондой, мен жолдошум да, балам да баарыбыз ошол жакта Валбристе иштейбиз. Ошон үчүн билбейм, мен жакшы элем. Мага удобно. Удобно. Эми сиз бул жакта жайгашып жашап калсаңыз, сөзсүз удобно, кирип чыгып, каалаган маалда өзүңүз айткандай түнү чыксаңыздар деле такси менен жакын келе берет экенсиздер. Анан Москвадан келип иштегендер болсо кыйыныраак болуп калат экен. Ооба. Ошондой деп ойлойм да мен, эми өз оюм жеке. Мен Москвадан барып келип иштеген жокмун, бирок баягы угуп көрүп жүрөм да. Угуп көрүп жүрөсүз. Ооба, Москвадан ошондой болуп калат да, электричка менен келип кетишет. Анын үчүн баягы же түнү менен таң аткычаң иштеп, анан эртең менен кетиш керек экен да. Ошондой. Ошо мекендештер, кардарыбыз ошо өзүнө жаккан жерден негизи биздин агенттикке үй алууга келген кардарлар ар бир мекендешибиз өздөрү районду тандашат. Кээ бирлер ойлоп калат экен, булар өздөрү тандап ушуну алдык депчи. Жок, мекендештер андай эмес. Мисалы кээ бири Люберцадан алат, кээ бири болсо Подольскийден алат. Ар ким өзүнө жакшы жаккан жеринен алышат. Москвадан алгандар бар. Азыркы учурда бүгүнкү күндө айта турган болсом 2024-жыл ноябрь айында азыр ставка көтөрүлүп кеткенине биздин көп мекендештерибиз Москвага аракет кылбай калышты. Аракет кылгандар деле бар. Буюрса мына жакында дагы мекендешибизди үйлүү кылабыз Москвадан. Ар бир адам өзүнүн тапкан
акчасына карап да. Мисалы канчалык өзүнө уверенно ошол жылына канча доход табат, мисалы ошого карап алса, бул ипотеканын эч кандай коркунучтуу жери жок да. Анан болушунча досрочный погашение кылып төлөсөңүздөр болот. Переплата аябай аз болот. Жылын кыскартып алсаңыздар болот. Сиздер бүгүнкү күндө досрочный погашение кылып атасыздарбы же айына эле төлөп атасыздарбы? Пока баштайлыкпыз. Пока баштайлыксыз. Буюрса деп турабыз. Эми жаңы жыл жагылса, эми 25-тен баштап досрочно бүтүрө баштайбыз деген эме. Ооба, эми үчөөңүздөр иштесеңиздер көптөн салып төлөп салсаңыздар болот. Примерно сиздер алган үйдү бир 2 жыл 3 жылга жеткирбей төлөсөңүздөр болот. Ооба, биз эсептегенбиз. Мен сиздерге ишенем. Ооба, биз аракет кылсаңыздар болот, сөзсүз түрдө. Ден соолук болсо эле иштесеңиздер, төлөп салсаңыздар болот. Себеби азыр Валбристе деле жакшы да зарплата башка жерге караганда, ошон үчүн сиздер ошол жакта иштеп атасыздар да. Ооба, эми аякта деле ар кандай болуп калат да. Иштегениңе жараша. Иштегениңе жараша. Бирок жакшы иштегендерди дагы угам, билем. Себеби мага кардарлар келет да. Прям зачислениясын көрөбүз. Ал жакта бир айда 250 000 тапкан кардарларыбыз дагы бар. 180 000 тапкандар дагы бар. Эми баарына өзүнө буйрсун ошол тапкан акчалары. Бирок почему нет деген сөз бар го. Эмне үчүн кылганга болбойт? Ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Демек ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып иштеп калыш керек. Желание болсо эле, адамдык өзүгө аракет кылса эле, мне кажется, болот. Анан бул үйдү акчаны недвижимостька вкладывать этсем, замара туура деп эсептейм да мен. Туурабы? Туура. Вкладывать этип туруп, анан досрочно жапканыңды өзүңөн зависит да. Өзүңөн зависит этет. Досрочно бүтүрүп алсаң, плюс анан көбүнчөсү айтты да мага, ой, ипотеканы эмне кыласың, там такие деньги надо потом платить деп, эми действительно график боюнча ошондой өзүңдүн төлөгөнүңө жараша болот болуш керек деп ойлойм да мен. Мисалы, сиз азыр 4 900 000 банктан алдыңыз, ошол сумманы гана сиз банкка карызсыз да. Канча убакытта төлөйсүз, ал сизден көз каранды. Канчалык болушунча тез төлөсөңүз, мисалы 1 жылда 2 миллион төлөй турган болсоңуз, где-то 3 жылга жетпей 2,5 жылда төлөп бүтсөңүз болот да, мисалы. Ошол эле туугандар, просто көп эсептейт дагы. 4 900 000 алса, демек 15 миллион кылып берет деп. Үстүнө кошуп берет деп эсептейт. Бирок андай эмес. Силерге банк ошол сумманы берди, 4 900 000 бирок ошол сумманы сиздер болушунча досрочный погашение кылсаңыздар, основной долгко төлөгөндө, мисалы, без переплата болот да, мисалы, банкка процент төлөбөй кетесиздер. Ошон үчүн ипотеканын коркунучтуу деле көп жери жок. Азыр чем двухкомнатныйды снимать эткенден көрө 40 000 50 000 өзүңүздөргө однокомнатный алсаңыздар деле, эмнеге однокомнатный алышпайт, мен ушуга таң калам. Кээ бир кардарларыбыз бар, мисалы, төлөмү чоң, анан мен 2 комната алышым керек, эми калоо ар дайым бар. Бирок ошол сен эгер кымбатын алгың келбей атса, арзанын алып, ошону батыраак төлөп бүтүп, анан чоңойтсоң деле болот да. Жок, бирок биздикилер ошол чоңду, анан акчасы аз төлөй турган. Андай болбойт. Биз деле 3 алабыз деп, анан ушуну бүтүрүп алалы деп, эми ушу буйруптур да. Анан 2 комната негизи идеально. Сөзсүз ооба жакшы. Эми сиз айтып атпайсызбы, балаңыз иштесе, жолдошуңуз, өзүңүз иштесеңиз, сиздерге 73 000 жакшы эле да. Азыр эми кымбат болуп кетти проценттин ставкалары. Сиздер алган малда ооба чындыгында ошондой болчу. Бүгүн болсо бул шаардан бизден үй алгандар көп болчу. Бир 2 жөнүкүн тартабыз деп ойлогонбуз. Бирок тилекке каршы бирөөсү неме ата-энесин Турцияга жөнөтүп аткандыгына байланыштуу алар менен жолуга албай калдык. Буюрса дагы келебиз Электросталга, биздин компаниядан үй алып жашап аткандар көп. Буюрса акырындап сиздер менен баардыгын бөлүшүп турабыз. Үй алган катары биздин катталуучуларга кандай сөз айтат эмеңиз? Анан ошол менен биргеликте биздин агенттик кандай иш алып барды? Кыйынчылыктар болдубу? Ушуларды айта кетсеңиз, элдерге аябай кызык. Кыйынчылыктар болгон жок, действительно. Бат эле тез эле бүттү, эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Анан үй алган жагынан плюс үй алган абдан жакшы экен. Эми айтат элем, алса эле жакшы үйдүчү. Мисалы үчүн кайда болбосун, өзүң үйүң болгон жакшы. Биринчиден балдарың үй бүлөң жаныңда болот. Экинчиден регистрация маселеси эч кандай проблема болбойт. Мисалы үчүн мени регистрация коюп берчи, акчасын төлөп, жоксо базадан чыгып калдыбы деген эч кандай кыжалатчылык болбойт. Сен өзүң үйүңө туруп атасың, 100% ишеничтүү, уже эч кимге төлөбөйсүң, өзүң барып тура бересиң. Ошол анан бүт эле плюс, минус жагын көргөн жокмун. Ошон үчүн
алууга эле баягы сунуштайм да, алып алса эле Алып алса жакшы. эле, жакшы. Иш болуп турса, Валберс иш болуп атат буюрса, биздин кыргыздарга жакшы эле эме болуп атат да. Кыргыздар кирип иштеп атат, плюс үй алып алса, тем более кыргыз паспорт эмеселер возможность берип атасыңар алганга. Алып эле алса туура болот деп ойлойм да. Ооба, кыймылсыз мүлктүн баалары дагы өсөт. Ооба. Жылдан жылга өзүңүздүн үйүңүз болот. Эми канча иштейсиз? Ооба да. Биздикилер бир нерседен коркот экен. Эми багы коркпой жашаш керек да негизичи. Ооба да. Неден коркушат? Бул ишим болбой калсачы, ал иштен чыгып калсамчы деп, иштен иштейм деген адамга Любой жерден тапсырат. кайсыл жерде болбосун иштей Ооба. берет ал. Анан ишим болбой калсачы, ишим окшошпой калсачы, ушу ишине көп карашат экен да. Ошодон көп переживать этет экен. Сиздерде Валберс болбой калса деген ой болбодубу үй алып атканда? Валберс болбой калса деген болгон жок. Мисалы үчүн Валберсте документтериң таза болсо, регистрацияң өзүңдүкү болсо, документтин баардыгы таза, базада болсо деп ойлойм, өзүң нарушение кылбасаң, мен ойлойм боло берет. А экинчисинен Валберстен тышкары деле иштер бар да, мисалы үчүн. Ооба, толтурада ошону Толтурада Валберс болбосо, башка жактан деле чыгат варианттар деп ойлойм да менчи. Главное ден соолугуң болсо эле Ооба, чыга берет. иштейсиң, Ооба. Ошо көп ошол иштен чыгып калсам, ишим болбой калса, эртең эмне болот деп эле ушинтип коркушат экен, бирок негизи ошол үй алгандан кийин бир комнатасын ыздабайт этип койгондор бар. Азыр биздин мекендештерибиз бир комнатасын ыздабайт этип койсо деле акчасы түшөт, мисалы. Ооба. Чем баягы неме кылгандан көрө, пустой тургандан көрө, если балдарын алып келсе андан жакшы. Ооба. Балдар жаныңда болгондо андан сайын мотивация болсо керек. Конечно, мисалы. это самый главный да, балдарың Ооба, жаныңда болсо. ооба. Алардын хотя бы кантип өсүп атканын, эмне жасап атканын, күнүндө кечинде баарлашкан бул Ооба да. өзгөчө бакыт да, мисалы. Эмне күнү кандай өттү, кандай ийгиликтерди, ошо өзүң менен бирге балдарың дагы кошо бардыгына жетишкенге аракет кыласың да, Ооба мисалы. да. Сен эмне кылып келдиң, бүгүн кандай өттү күнүң деп кечинде бардыгың отуруп алып божурашып сүйлөшүп, Ооба. мисалы. Бүгүн мектепте кандай болду, спорт залда эмне кылдың деген сыяктуу. Ошон үчүн баягы балдарыбыздын деле ошо келечегине дагы жакшы шарт, мүмкүнчүлүк да бул дагы. Ооба, өзүң окутуп, өзүң жаныңда тарбия алса, эң андан башка бизге эмне керек турабы? Ооба, Ошол да. Бир чети ошо балдар жакшы болду да, мен балдарым жанымда. Балдарыңыз буга чейин Кыргызстанда окуган? Ооба, Азыр алып келип, азыр алып келдим, биякта окуп мектепке атышат. киргизгенде кыйынчылык болдубу? Ошону Жок. айта кетиңизчи. Мектепке болгон жок. Мектепке киргизерде неден баштадыңыз? Биринчи алып келип регистрация койдум. Регистрация коюп туруп эле через госуслуги МФЦдан мектепке подавать еттик. Эртеси эле чалышты мектептен. Документтерин сурады. Мен Кыргызстандан даярдап алып келгем. Кыргызстанда дело мектепте окуп аткан документтен тышкары бардыгын алып келдим дагы, ошону менен киргиздим. Анан справка алдым дагы Кыргызстандан документтерин алып келип койдум. Азыр окуп атышат. Жакшы буюрса. Эч кандай кыйынчылык деле болгон жок мектепке киргенде. Мектепке киргизгенде. Бул неме да, эгерде регистрациясы фактически жашаган жери ошол районго привязана болсо, эч кандай кыйынчылык болбойт да. Анан кээ бир мекендештерибиз бар, өздөрү фактически ал жерде жашабайт, анан баягы биздин балдарды мектепке албай атат деген ушундай дагы көйгөйлөр болот экен. Регистрация карайт. Регистрация карайт. Сен ошол жерде жашайсыңбы, на какой основании жашайсың, мисалы, снимать этесиңби? Ну, если коюп берсе деле балдарыңарды кадимкидей киргизе аласыңар мектепке. Ооба, вопростор болот Садикке, ооба, вопростор болушу мүмкүн, бирок садикке, мектепке кадимкидей эле балдарды алат. Болгону сиздердин документиңиздер так болсо гана аракет так болсо эле аракет болот. Биздин мекендештерге дагы жакшы бир мотивация сөз айтып кетиңиз. Эмне деп айтат элем? Эми алса, мен айтып атпаймынбы, минус жагын көргөн жокмун, плюс төлөм өзүңөрдөн зависит этет. Аракет кылсаңар, төлөп кетсеңер, досрочно болбосо деле, эми төлөп турса, буйруган убакта бүтөт. Эч коркунуч жок, мисалы үчүн иш болуп турса эле, жакшы да. Анан сиздердин компания абдан өтө сонун экен, мен айтып өтөм дагы, эч кыйынчылык болгон жок. Өзүңөрдүн адамдын ситуациясына жараша иш алып барышты, ошого абдан ыраазымын. Тез болду, өтө сонун, эч кандай кыйынчылык болгон жок. Сизге дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Ушинтип дасторконуңузду жайып,
биз үчүн атайын убактыңызды бөлүп ушул бышырыктардын баарын даярдап күткөнүңүз үчүн чоң рахмат. Жөн деле келгиле деп эшигиңизди ачып бизди жакшы сөзүңүздү айтсаңыз бизге ошонун өзү деле жетиштүү. Бирок бул дагы болсо сизге чоң рахмат. Ооба, дагы эле ушундай жолугуп жүрөлү, дагы эле келесиңер дегендей. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Буюрса. Ар дайым жакшылыктарда жолугушалы буюрса.